Эмне үчүн ушул техникалар, ушул визуализация, ушул максат коюу ушунун баары иштейт экен. Ушуну көрүп кетели. Мына бул жерде визуализация деген бул элестетип кыялдануу деп атабыз. Демек боло элек нерсени, боло элек ишти биз азыр болгондой болгон факттай кылып элестетет экенбиз. Ушуну визуализация дейт экенбиз да. Келелек келечектеги эртең бүрсүгүнү келечекте боло турган нерсени биз азыр болгондой кылып элестетет экенбиз. Ушуну визуализация деп айтат экен да. Ушуну улам жасап отурганыңызда сиздин мээңиз подсознаниеңизге сизге керектүү программалар кире баштайт экен да. Буга чейин биз мына сатуу сабактары, ийгилик жолунда достордун таасири деген видеодо биз подсознание эмне экенин, подсознание кантип иштейт экенин, ага программалар кантип таасир этет, ошонун баарын сүйлөшүп кеткенбиз. Ошол подсознанияда керектүү программалар пайда болуш үчүн сиз көптөгөн жолу кайталап, көптөгөн жолу визуализация жасаганыңызда сизге керектүү программалар пайда болот экен. Сиздин максатыңызда мына кандайдыр бир нерсеге жетем деген программалар бүт сиңиш керек экен. Мисалы үчүн сиз 50 000 сом акча таап атам деген образ сиңип калыш үчүн сиздин подсознаниеңизге сиз аны көп жолу жасашыңыз керек экен да. Подсознание чын жалганды чынында айырмалай албайт экен да өзүчө. Чынбы жалганбы? Мисалы үчүн бул сиз фильм ужас көргөндө көбүнчө сиздин мээңизде калып калат, ошол эмнегедир корко бересиз, ошол мурун эле жашап жүргөн үй, мурунку эле бөлмөлөр, мурунку эле адамдар жашайт, бирок эмнегедир сиз ошол жерде сиз көргөн кинодо көргөн жандыктар же коркунучтуу нерселер жүргөндөй боло берет. Мунун баарын подсознание жасайт. Подсознание биздин организмди башкарат, биздин көзүбүздү башкарат, жүрөгүбүздү, көп нерсебизди башкарат экен да, адаттарыбызды башкарат экен. Мисалы үчүн биз өзүнөн өзү чегип күнүп алсак, чеккибиз келе берет. Ушул да подсознание экен. Ошонун баары подсознаниянын ичинде болот экен да. Бизге керектүү мына биз максатка жеткирүүчү программалар да пайда болуш үчүн биз көп жолу визуализация жасашыбыз керек экен да. Подсознанияны ишендирүү үчүн биз 21-30 күн бою элестетишибиз керек экен. Кимдир бирөөгө 1 ай жетишерлик болот, кимдир бирөөгө 2 ай, кимдир бирөө 6 ай бою подсознанияны программалаш керек болот экен, визуализацияны жасаш керек болот экен да. Муну эми сиз жасап жүргөндө өзүңүз билесиз. Бирок натыйжа чыкканча мүмкүн болсо дайым визуализация кыла бергениңиз туура болот экен. Бул боюнча атайын Джон Кехо деген автордун «Подсознание может все» деген китеби бар. Ошону окуп көрсөңүз да болот. Ошол жерде көптөгөн мисалдарды келтирип берет. Мисалы үчүн мисалдардын бири мына спортсмендерге эксперимент жасаган экен. 3 группага алган экен да, баскетбол боюнча. Бир группага күндө 2 сааттан алар машыгат экен, 2 сааттан топ тыргытып ойношот экен да. Кадимкидей машыгышат экен, спортсмендер кандай машыкса ошентип топ тыргытып, сетка ыргытып, бири-бирине пас берип ошентип ойношот экен. Экинчи группаны болсо эч кандай андай кылбастан эле бардыгы медитацияга отуруп элестетет экен. Ошол ойноп атканын, топ ыргытып атканын, топ таштап аткандарын бүт элестетет экен. Үчүнчү группаны болсо эч нерсе жасатпайт экен, көп машыктырбайт экен. Кадимкидей мурункудай 2 саат кошумча машыктырбай эле мурункудай эле машыгат экен. Андан кийин арадан 2 айдан кийин натыйжаларын текшерсе, биринчи группа кыйла 24%-га өсөт экен. Экинчи группадагы 2 саат живой физикалык түрдө машыкпаса дагы визуализациянын негизинде машыгып отуруп ошол эле натыйжаны көрсөтөт экен да, 24% өсүүнү көрсөтөт экен. Үчүнчү группа болсо эч кандай өсүш көрсөтпөйт экен. Мына көрдүңүзбү, ошол эксперименттерди окумуштуулар көп жасап отуруп, мына ушул натыйжага келтирет. Ошол сизге буга чейин мен тапшырма берген Купуя сыр менен же орусча документалдуу Секрет аттуу фильминде ушуга окшогон фактылардан көп айтып берет. Муну көрүп практикада албетте сиз дагы жасаңыз. Азыркы күндө бул визуализация техникасы демек көрдүңүзбү, спортто да пайдаланат экен да. Ошол подсознание может китебин окусаңыз, ошол жерде көптөгөн спорттон мисалдарды келтирип берет. Азыркы учурда көптөгөн психологдор, көптөгөн тренерлер ошол визуализация ыкмасында дайым колдонуп турат экен. Эми сиз акча табууда жаңы болсоңуз, сиз албетте өзүңүзгө жеңил планды коюңуз. Акча табуунун сиз оңой ишене турган, ошол подсознаниеңизди машыктыра турган, оңой ишене турган, оңой ишендире турган планды, ошондой планды түзгөнүңүз туура болот экен. Анан машыгуу текшерүү иретинде жөнөкөй пландарды, жөнөкөй маселелерди коюңуз өзүңүзгөчө. Ал эми эгерде сиз бизнесте жаңы болсоңуз, буга чейин айлыкка иштеп көнүп калган болсоңуз дагы, бизнесте акча табуу бул башкача болот. Андыктан ага да көндүрүш үчүн сиз дагы деле как будто жаңы акча таап аткандай эле өзүңүз элестетип, жеңил пландарды коюшуңуз керек экен да. Анткени бизнестен акча табуу бул башкача болот да. Эми сиз бизнестен акча түшүп атканын элестетишиңиз керек экен да, айлыктан эмес, бизнестен акча түшүп аткан. Эмне үчүн визуализация иштейт? Ошол жөнүндө сүйлөшүп кетсек, эмне үчүн визуализация иштейт? Мына могул жерде жаштык кезде биз көпчүлүк учурда ошого мисалды көрөбүз, мына чычкан менен сыр, Көпчүлүк учурда мына биз чычкан менен сырды ушу экөөнүн жолун тап дегенде биз бул жерде эки вариант бар. Биринчи вариант бул чычкан турган жерден баштап көптөгөн варианттарды текшерип көрөт экенбиз да. Мындай колубуз менен жылдырып отурсак бир убакта тупикке келип калат, кайсыр бир жол. Кайсыр бир жол дагы башка тупикке келип калат. Кайсыр бир жол болсо акырындык менен чубалып отуруп ошо бизге керектүү сырга апарып берет экен. Бул көпчүлүк адам жасаган жол. Мына ушул жол менен жасоо. Экинчи вариант болсо сыр турган жерден баштап ошол чычканды көздөй жүрүү экен. Бул 100% натыйжа берүүчү жол экен. Сиз жасап аткандай визуализациядагы дал ушундай болуп сиздин мээңизге сиңип калганда,
ошол образ сизге керектүү, сиз жетем деген нерселер подсознанияңызга сиңип калганда, визуализациянын жардамы менен ошол сиздин подсознанияңыз сизге керектүү жолду оңой таап берет экен да. Эгерде сиз күндө план коюп алып, визуализация жасабай эле, план коюп эле, максат коюп эле иштей берсеңиз, анда сиз жанагы чычкандан баштап сырга кеткен жолду издейт экенсиз да. Ал эми сиз визуализацияны кошсоңуз, анда сиз сырдан чычканга кеткен жолду жасагандай болот экенсиз да. Ошондо сиз оңой жолун таап берет экен да. Булчу сизге подсознание оңой, жеңил жолун таап берет экен, өзү таап берет экен жолду. Бирок ал үчүн подсознаниеге көп жол жасап отуруп сиңирет экенбиз да. Өзү подсказка берет экен, өзү жол көрсөтүп берет экен, өзү идеяларды сизге бере баштайт экен да. Ошондо сиз жетүүнүн жеңил жолдорун таба баштайт экенсиз. Жана эмнегедир оңой эле жетип аткандай боло баштайт экенсиз да. Өзүнө өзү болгондой болот экен. Бирок албетте ал үчүн сиз иштеп турушуңуз керек, сөзсүз түрдө. Кайсы учурда визуализация ушул техникалар иштебейт? Биринчи учур визуализация чынын алалы бул курал экен да, бычакка окшогон эле. Сиз бычактын жардамы менен сонун тамак, сонун салаттар жасасаңыз болот. Көптөгөн адамдарды кухняда стол жайып алып, көптөгөн конокторду ыраазы кылсаңыз болот. Эгерде сиз бычакты жакшы колдоно билсеңиз. Болбосо, колдоно билбесеңиз, өзүңүздүн колуңузду же башкалардын колун жана башка жерин кесип алып, зыян келтирсеңиз болот экен. Визуализация ошондой эле экен да. Же биз аны туура колдонуп, өзүбүздүн жашообузду өзгөртүп, өзүбүзгө пайда алып келет экенбиз, же эч кандай пайда алып келбей, тескерисинче өзүбүздүгө разочарование алып келет экенбиз. Эми кайсы учурда иштебейт экенин көрүп кетели. Көпчүлүк адамдар мына 3-5 жолу визуализация жасайт да, анан натыйжа жокко, болбодуго дей баштайт. Бир жума жасап эле. Чынында муну 1 ай, 2 ай, 6 ай, кимдир бирөөгө 1 жыл бою жасаш керек да. Өзүңүз ойлоңуз, мисалы үчүн сиз 20 жашка чыккан болсоңуз, 20 жыл бою сизге башка негативдүү программалар сиңип калган, анан сиз 1 айда жок кылам деп ойлоп атасыз. Сиз 20 жылда сиңип калган программаларды кантип жок кыласыз? Анын үчүн көп эле убакыт бою жасашыңыз керек экен да. Мына могул жерде айтып атат, у людей нет терпения построить бизнес за 3 года дейт. Но есть терпение работать 40 лет на зарплату деп атат, мына көрүп атасыз. Ушул эле сурооду сизге бергим келет. Сиз эмнеге 5 ай бою же 6 ай бою же 1 жыл бою визуализация жасап отуруп, натыйжага жетиш үчүн терпениеңиз жетпей атат. Бирок сиз өмүр бою өзүңүздүн жашооңузга нааразы болуп, эмнеге андай жетпей атам деп разочарование болуп жашаганга сизде терпение бар экен. Ал эми жашооңузду өзгөртүп алыш үчүн 6 ай бою, 1 жыл бою визуализация жасаңыз деп атабыз. Ошол терпениеңиз жок. Ну анда өзүңүз билиңиз да, эртең жашоого нааразы болуп, же Кудайга же кимдир бирөөгө жаловаться этпең да, эч убактачы. Наалыбаң жашоого. Кийинки себеп Секрет фильмин бир жолу көрөт да, анан башка эч качан көрбөйт. Мен түшүндүм, болду, билем, мен муну колдонуп жүрөм деп. Мен да башында айткандай, ушинтип экинчи такыр көрбөй коет. Экинчи, үчүнчү жолу көрүп, аны түшүнүп алууга аракет кылгандын ордуна бир жолу көрөт да, мен болду, билем, мен муну колдонтам деп өзүн өзү алдайт. Бул учурда дагы ушул визуализация техникалары, ушул максат коюу техникасы иштебейт экен. Кийинки себеп ошол визуализацияларды жасайт, Секрет фильмин көп жолу көрөт, тынбай жасап турат. Бирок өзүнүн үстүнөн эч качан иштептерди окубайт, аң сезимди өстүрбөйт. Өзүнүн үстүнөн иштеп отуруп, мындан да мыкты болууга, натыйжага жетүү үчүн көп нерсеге үйрөнүш керек болот да. Ошол нерсени үйрөнүүгө аракет кылбайт. Бирок визуализация кылып жүрө берет, анан болбой атат го дейт. Бул да туура эмес экен. Кийинки нерсе, кыйынчылыктарга даяр эмеспиз. Мына биз кандай гана максат коюп, кандай гана жолго жөнөбөйлү, мисалы үчүн 50 000 табам десеңиз, 100 000 табам десеңиз, ал өзүнөн өзү болуп калышы күмөн да. Көпчүлүк учурда аны үчүн биз өзүбүздү да өстүрүшүбүз керек. Улам кандайдыр бир иш аракеттер жасап отуруш керек. Кандайдыр бир кыйынчылыктар, испытание болот жолдо, ошол жолдон өтүшүбүз керек да. Өткөндө гана, мына сүрөттөгүдөй тепкичти басып өткөндө гана биз ушул ийгиликке жетет экенбиз. Проблемаларды чечип үйрөнүүгө даяр эмес. Өзгөчө сиз чоң акчаны койсоңуз, ал жерде көптөгөн проблемаларды чечүү керек болот да. Проблемадан эч качан качпаш керек экен, ал проблеманы тескерисинче ыраазы болуп, сүйүнүп, кубанып, мындай удовольствие алып чечишибиз керек экен да. Ошол проблемаларды чечип отуруп, биз гана чоң өсүүлөргө жетет экенбиз, чоң ийгиликтерге жетет экенбиз. Өзгөчө сиз чоң максаттарды койгон болсоңуз да. Анан план түзүп албайт экенбиз да. Күнүмдүк кыймыл аракеттин планын түзүп албайт экенбиз. Кыймыл аракет жасабайт экенбиз, күнүмдүк иш жасабайт экенбиз да. Визуализация жасайт экенбиз да, бирок жолугушууларды өткөрбөйт экенбиз. Визуализация жасайбыз, бирок адамдар менен жолугушуп, көптөгөн адамдарга сунуш кылып, көптөгөн адамдардан жок деген жоопту укпайт экенбиз дагы. Анан болбой атат го, эч ким жазылбай атат го деп наалайт экенбиз, нааразы болот экенбиз. Чынында визуализация менен кошо албетте сөзсүз түрдө иш аракет жасашыбыз керек. Жөн гана визуализация жасап койгон учурда өтө кыйын да жетиш. 100% кепилдик эч ким бере албайт экен да. 5% болуп калышы мүмкүн, болбошу мүмкүн. Ал лотерея окшогон нерсе. Ал везение да уже. Бирок кыймыл аракет менен кошо сиз визуализация жасасаңыз, анда 80%, 100% кепилдик берсек болот экен да. Бирок ошону менен бирге сиз өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп, эсиңизде болсо, буга чейинки сабакта айтканбыз, жолугушуулардын сапатын жогорулатышыңыз керек экен да. Жолугушуулардын санын да, сапатын дагы жогорулатышыңыз керек экен. Эми дагы бир каталардын бири айлана чөйрөсүн өзгөртпөйт. Мына буга чейин биз достордун таасири боюнча сүйлөшкөнбүз. Сиздин досторуңуз көпчүлүк учурда сизге тескери таасир бериши мүмкүн. Алар достор, алар сизге жамандык каалабайт. Бирок алардын ой жүгүртүүсү башкача болот. Алар визуализация жасабайт, алар бул техникаларды колдонбойт, алар буга ишенбейт. Андыктан алардын сизге таасири
чоң ролду ойноп коюшу мүмкүн да. Өзгөчө мына мисалы үчүн кимдирге арак таштайм деген болсо, бирок арак ичкендердин жанында жүрө берсе, ал кайра эле иче баштайт да. Анткенде досторунун кел ичели дегени бир күнү жеңип чыгат да. Ал эми сиз алардан алыс болуп такыр жолубаганга аракет кылсаңыз, сиз оңой таштап коет экенсиз дагы, эч качан ичпей калганга сизде мүмкүнчүлүк болот экен. Эгерде сиз алардан алыстасаңыз да. Бул жерде дагы мен достошпой койбоңуз дебейм, бирок достордун таасирин ограничивать этип, мындай чектеп азыраак таасир эткүчү болуп, башында жок дегенде бир жарым жылбы, 3 айбы, 90 күн деп коет, 90 күн бою сиз башка таасирге кирүүгө аракет кылыңыз, башка айлана чөйрөдөн көбүрөөк таасир алууга аракет кылсаңыз, мурунку досторуңуздун таасири мурункудай болбой калат экен да, ошочо.